жерде 20 миңден ким алат? 20 миңден ашык. Мен алам. Рахмат. Балдарды ары бери ташып жүрөсүздөр. Сіздерге 1 миллион сом. Президент Садыр Жапаров Чүй мектеп-интернатынын балдарын жаңы жылы менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 декабрда Чүй облусунун Чүй районундагы Жаңы жол айылында жайгашкан жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн Чүй мектеп-интернатынан кабар алды. Мекемеде 5 жаштан 18 жашка чейинки 175 бала тарбияланат жана педагогикалык жамаатта 27 тарбиячы, мугалимдер иштейт. Мамлекет башчысы капиталдык ремонттон өтүп жаткан ашкананы жана мектепти көрүп, спорт залдын жана окуу бөлмөлөрүнүн абалы менен таанышып чыкты. Иш сапардын жүрүшүндө мекеменин тарбиялануучулары да мамлекет башчысына өздөрүнүн чыгармачылык жана кол өнөрчүлүктөрүн көрсөтүштү. Президент Садыр Жапаров балдардын чыгармачылык иштерине баа берип, кол эмгектерин бирин сатып алды. Мамлекет башчысы жыйындар залында мекеменин тарбиялануучуларын келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, балдарга белектерди тапшырды. Андан кийин Садыр Жапаров мугалимдер жамааты менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, мамлекеттик органдарга тиешелүү тапшырмаларды берди. Президент балдар биздин келечегибиз болгондуктан аларга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчысы мекеменин кызматкерлеринин эмгек шарты маяналары тууралуу сурап, келерки жылы бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу пландалып жатканын, анын ичинде бул аларга да таасирин тийгизет белгиледи. Келерки жылдын пландарына токтолуп, мамлекет башчысы кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган турнирди эске салды. Анын жыйынтыгында бардык катышуучулар бир добуштан 1 миллион сом байге фондун керектүү муктаждыктар үчүн бул мекемеге берүү чечимине келишкен. Мамлекет башчысы жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар мектеп-интернатынын директору Назгүл Мусаевага 1 миллион сомдук сертификат тапшырып, мекемеге камкор жарандар сатып берген кичи автобустун ачкычын тапшырды. Өз кезегинде аталган мекеменин директору Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, кичи футбол аянтчасын куруу пландалып жатканын жана түшкөн каражат ушул максаттарга жумшаларын билдирди. Өзүбүздүн футбол аянтчабыз болсо, Кудай буйруса балдарыбызды чемпион кылабыз дейт ал. Андан соң президент Садыр Жапаров мекеменин тарбиялануучулары үчүн камкорчу тарабынан курулуусу көздөлгөн көп патирлүү бакыт үйүнүн пайдубалына капсула койду. Кандай гана мамлекет болбосун, макроэкономикадан тышкары мамлекеттин өнүгүүсүн көрсөтүүчү параметрлер бар. Тактап айтканда, уурулук, киши тоноо, каракчылык, киши өлтүрүү, унаа жол кырсыктары, майда бейбаштыктар, наркомания, ичкилик ичүү жана башка толгон токой коомго негативдүү көрүнүштөр бар да. Начар өнүккөн өлкөлөрдө мына ушундай көрсөткүчтөр өтө жогору болорун билесиздер. Биздеги көрсөткүчтөрдү эл аралык талдоолорго салыштырып көрсөк, жаман деле эмес. Бирок жол кыймылынын коопсуздугу боюнча маселе коомубузда абдан курч болууда. Бүгүнкү күндө адам өлүмү менен коштолгон жол унаа кырсыктарын талдап көрсөк, 11 айда 780 адам каза болуп, 10 миңден ашык адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына карасаңыздар, бир эле жылда 11 айда 780 адам. Бүтүндөй үй бүлөлөрдүн өмүрүн алган жол кырсыктары дагы болгон. Коомчулук арасында бул жагдай кооптонууну жаратууда. Эксперттер негизинен айдоочулардын маданиятсыздыгынан келип чыккандыгын белгилешүүдө. Тактап айтканда, айдоочулардын ылдамдыкты ашыргандыгынан, айдоочулардын жол тилкесинде туура эмес маневр жасагандыгынан, айдоочулардын жолдун карама-каршы тилкесинен чыгып кеткендигинен, айдоочулардын унаа каражаттарын мас абалында айдагандыгынан көп кырсыктар болууда бизде. Ал эми мейкиндигинен алып караганда кырсыктар негизинен шаарлар менен айылдарды бириктирген автожолдордо, Бишкек Торугарт, Бишкек Ош, Бишкек Талас магистралдарында катталууда. Быйылкы жылы Ош шаарында 25%, Ош облусунда 31%, Баткен областында 41%. Жалпы жол унаа кырсыктары өскөн. Ал эми бардык балдар жабыркаган жол кырсыктарын айтсак, 43%га көбөйүп кеткендиги өтө кооптуу.
Айрыкча Бишкекте 59%, Ош облусу боюнча 53%, Чүй облусунда 47%, Ош шаарында 32%, Ысык көл облусунда 35%га көбөйгөн. Мунун баары биз жоготкон жакындарыбыз жана бирөөнүн багуусуна көз каранды болгон тагдырлар. Бирок мамлекетте коопсуз шаар долбоорунун камералары турган жерлерде укук бузуулар 30-40%га чейин азайгандыгын көрүп жатабыз. Демек, коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы өз жемишин берип жаткандыгына байланыштуу, анын экинчи этабын толугу менен бүт республика боюнча тезинен ишке киришин колдоймун жана талап кыламын. Жол кыймылынын кырсыктарынын башкы себеби айдоочулардын күбөлүктөрдү сатып алуусу же автомектептерди начар окуткандыгында гана эмес, бул бүтүндөй коррупциялык система, схема. Мисалы автошколаларга 260-тан 270-тен ашык лицензиялар берилип кеткен. Бирок алардын талапка жооп бербейт, алардын окутуусу. Автодромдору жок, жанагыдай өзлөрүнүн машиналары жок керек болсо. Мына ушундай коррупциялык схемалар менен айдоочулук күбөлүктөр берилип кеткендигине байланыштуу мына ушундай бизде проблемалар болуп атат. Ошол эле учурда бул көйгөй бир гана мамлекеттик автоинспекциянын милдети эмес, бул бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийликтин, социалдык органдардын баарында проблема. Бул жалпы элдик күрөш болуш керек. Урулга отулган баланы акырың айда арак ичпе, кызылдан өтпө, шашпа деп күнүгө кулагына куюп турушубуз керек. Ата-энелер дагы, өкмөттүк мекемелер дагы. Өмүр бир гана жолу берилет. Жол эрежесинин мыйзамдарын баарыбыз сактап, бирөөгө зыян келтирбей жашашыбыз керек. Жол эрежесин сактоо укук коргоо кызматкерлери үчүн эле эмес, өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн өтө маанилүү экендигин белгилегим келет. Бүгүнкү менин катышуумдагы министрлер кабинетинин жыйынына бул маселенин көтөрүлүшү анын актуалдуулугун күчөтөт деп ойлойм. Же бул маселе менин катуу контролюма чыгарылды деген сөз. Маселени чечүү үчүн кечиктирилгис чараны тезинен кабыл алышыбыз керек. Бул боюнча менин тийиштүү жарлыгым чыкты. Ошондуктан Улан Омоканович жарлыктын негизинде бул проблема азыр сиздерге жүктөрдү. Саясий кризистер бүттү. Ири шайлоолор өттү, эми иштешибиз гана керек. Эми алдыга койгон максаттарыбыз, пландарыбыз боюнча сүйлөшөлү. Биздин максат жаңы Кыргызстанды куруу. Ал эми жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийиш. Жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга, жарандардын ишенимин, ынтымак биримдигин арттырууга, активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, элимдин алдында өтө милдеттүү сеземин.